Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, кайрадан эфирде дабагер көрсөтүүсү. Аны болсо мен Айгерим Токтоналиева алып баруудамын. Ал эми бүгүн биз айтылуу невролог, психотерапевт Темирбек Бекбоев менен биргеликте эле баштын айлануусу туурасында сөз кылалык деп турабыз. Андыктан бизден толкундан алыстабаңыздар. Агай, убактыңызды бөлүп бизге келгениңиз үчүн чоң рахмат. Алгачкы эле суроо болсун, деги эле ушул баш айлануу туурасында айтып берсеңиз, эмне болгон илдет, бул келип чыгышы, кандай учурларда байкаганга болот, эмнеден кабар берет дегендей. Эми мурда мен баштын ооруганын айтып бердим эле, баш оорунун түрлөрүнчү. Анан баш оору бир жөн. Баш айланса адам коркуп кетет да, эмне болуп кетти, кандай болуп кетти, кичине серьезныраак сезилет. Анан биз баягы илгери жаш кезде айлан көчөгө атып, ойноп, тегеренип, башыбыз айланса кубанч эмес белек, анан жыгылып калганга чейин. Эми ал жаш кездеги, анан баягы өспүрүм кезде летчик болом деп, учкуч болом деп, атайын жанагы аттракционго барып, башты баягы айланганча тиги кубанып ошентчү элек. А бирок ал дагы бөлөкчө сезим. Ал эми азыр возрасттан өтүп калган адамдар да баш айланса коркуп кетет, чын айтканда жаман да. Темтеңдеп кетет, жыгылып калат. Андан кийин ошон үчүн баштын айланганы кичине коркунучтуураак да, беркеге карагандачы. Анан эми баштын айланышы негизинен көп себептерден болот. Анан үчүн адамдын анатомиясын айтышым керек. Бир аз кулак менен да баштын айлануусу байланыштуу. Кулак оорулары, өзгөчө кулакка суук тигенде, анан бизде бир вестибулярный аппарат деген бар, лабиринт деген. Ошого таасир бергенде, анан көз көрбөй калса да темтеңдеп кетет адамчы. Анан кийин бут начар сезип калганда. Баягы бизде ички терең сезим деген бар. Бул эми булчуңдун сезими, муундардын сезими, тамандын сезими, ошолор начарлаганда дагы темтеңдеп калат да адам. Эми главный бул мээ, конечно. Мээнин баягы бөлүктөрү, өзгөчө арткы бөлүгү, каракуш, сөңгө, мээнин сөңгөгү деген ошолордон кетет да. Эми бул мээни бир көрсөтүп көрөйүн. Ооба. Эми бул жерде биз мээнин тиги мына каракуш дейбиз. Ушул каракушка кан начар жетип калганда ошондо башталат. Анан бул мээнин сөңгөгү дейбиз. Анан мен бул жерден көрсөтүп кетейин, бул омуртка артериялы эгиз. Омуртка артериясы, анан главный, основной артерия, базилярный артерия деген бул ушул бөлүктү снабжать этет. Ушул жерге кан жетпей калса, бул жерден ушул жерден дагы жанагы вестибулярный аппарат деп атпайбыз, ошол жака кетет да. Ошон үчүн бул баштын моюн омурткасына жакын жерлер бул баягы кан жетпей калса кичине коркунучтуураак. Кооптуураак, Кооптуураак. Анан эми биз баш айланган жөнүндө сөз кылганда баягы практикалык врачтарга көбүнчөсүн башым айланды деп келишет эмеспи? Анан биз баягы азыр билип калдык. Негизи көбүштөгөн киши билет дечи. Анан баягы мен бир тажрыйбалык мисал эстесем, бир 84-жылы болсо керек, бир спецбольницада иштеп жүргөм, правительственный больницада. Анан жогорку кызматта иштеген 57 жашта болсо керек, бир адамга барып калдым. Эми элестетип көрүңүз. Дөшөктө жатат, башы айланып атат, башын жака урса деле айланат, бияка урса деле айланат, чалкасын жатса деле айланат, кусуп атат. А мен ал кишиге айттым да, мурда дарыланып жүрчү. Эми аты жөнүн айтпай эле коеюн, анан айттым, сизди тез жардам машинеси менен чакырып, бригадасын, больницага жаткызалы десем, айтат, ой, жөн эле койчу, тиги жумуштан кичине эме болуп атат. Баягы эртерээк чыгышым керек, жөн эле дарылап берчи деп. Анан биринчи кандай сезим болот врачта? Биринчи баягы дарыларды берип кетесиң, анда деле кыйраткан дарылар жок да, көп дарылар жок. Анан тажрыйба деле аз. Анан кийин болгондарын берип коюп, анан эртеси күнү баягы киши кандай болду экен деп барсам, кичине жакшы болуп калдым дейт. Бул ошондо качан болгон? Анан ошол 84-жылы. Андан кийин барып көрүп улам башын айланганын тияктан окуп, бияктан окуп, ошентип атып эптеп айыктырып алдык.
кийин да келип жүрдү кишичи баш айланып. А бирок баягы коркунучтуу эмес болуп калды да. Эми төшөктө жатып, мисалы, жердин баары айлан көчөк болуп атса, токтоп эле эменин баары айлана чөйрөнүн баары ары жылып, стенаны бери жылып, момун тегеренип турса, анан притом кузуп атсаң, башыңды өйдө көтөрө албасаң жаман да, чынбы? Анан ошондой болгон баш айланалар болот да. Айны турмушта улам көргөн сайын эле көз канып, анан ишене баштайт экенсиң дарылангач. Азыр дарылар баягыдай эмес. Дарылар жетиштүү. Анан эми баш айлануу эмне менен байланыштуу? Жана айтпадымбы, кулак менен, көз менен, мээ менен, бут менен депчи. Ооба. Эми ошонун ичинен главный бул вестибулярды капарат. Буга көрсөткөн. Вестибулярды капарат, бул менен лор врачтар иштейт көбүнчөсүн. Эми жанагы айткандай мына баштын айланысы момундай болуп, жаш кишиники аз айланат дечи. Бирок возрастта кишиники ушундай болуп айланса, анан притом жатканда дагы басылып алса кыйыныраак да. Анан темтеңдеп кеттим, анан кийин басып кеттим деген булар көбүнчөсүн возрастта кишилерде. Анан кийин классификация головокружения дейт. Муну биз баш айланууну экиге бөлөбүз. Системдик, анан системдик эмес депчи. Эми системдик дегенге перифериялык, центральный. Центральный деген сөз мээ менен байланыштуу. Перифериялык деген сөз вестибулярный аппарат менен байланыштуу. Бизде вестибулярный аппарат деген бар. Бул эми кулактын ичинде, кулактын 3 бөлүгү бар. Тышкы бөлүгү, ортоңку бөлүгү, анан ички бөлүгү. Ошо ички бөлүк сөөктө жайгашкан. Ошондо лабиринт деген бар. Лабиринт дегенди билесиңерби, мындай айланма. Анан ошондо үлүл, бизде улитка деп коет. Ошондой ал угу боюнча. Анан вестибулярный деп преддверие деп коет. А жерде осо 3 каналча бар. Ал каналчалар жарты, тегерек жарты каналча да. Тегерек бирок жарты. Ошонун ичинде суюктук болот. А суюктук болсо, ошо равновесияны кармап турат да, адамдын туруктуулугун. Бизде айтабыз, мейкиндикте кандай адам басат. Мейкиндикте адам кандай алып жүрөт? Темтеңдебейт да, чынбы? Жерди сезип турат. Мейкиндикти сезип турат, анан басканда ошол кандай адам, кандай аякты көздөй кетсе, ошол суюктук ошондо жантайып турат. Башыңды мындай кылсаң, тиякты көздөй жантаят, тиякты кылсаң, тиякты көздөй жантаят, чалкаласаң, дагы жантаят. Ошентип ошол кармап турат да. Ошо суюктукка кээде кыпындар түшүп калат. Бизде кальций карбонат деп коебуз, кристалл. Ошондой пайда болот. Ал эмнеден пайда болорун да кулак оорусунан пайда болушу мүмкүн. Анан башың айлана баштайт. Жаш кишиники. О кыздыкындай көрсөткөн, мына о кыздыкындай. Чыдабай калат. Эмне кыларың билбей каласың. Баягы жатсаң да айланат, турсаң да айланат. Мунун бир жакшы жери бар. Бул врачтар билишет. Жаткызып чалкасынан. Отургузуп кайра жаткызып, башын тияка бурап, бияка бурагандан кийин ал бул бир нече секундтан кийин токтоп калат да. Бул биз вестибуляр литиаз деп коебуз. Ошо менен эле айыгып кетеби? Ошо менен айыгып кетет, бирок дарыланыш керек. Приступ кетет да. Бул приступ да. Башың токтоп айланып турса, жердин баары көчүп турса жаман да. Бул системдик баш айлануу. Андан кийин ошол андан бөлөк дагы второй тип нарушения деп бул равновесие дейт. Бизде обморок. Баягындай адам обморок деп коет го. Эз үчүн жоготуп, эз үчүн жоготу алдындагы баш айлануу. Анда болсо бир оорулардан, мисалы аритмиядан, ар түрлүү оорулардан, атеросклероздан, давлениядан, андан да айтып берем го, ошондойлор. Анан вестибулярный, мына системный. Бул вестибулярный баш айлануу кезде вестибулит деп коебуз. Вестибулопатия деп коебуз. Ошол вестибулярный аппаратка суук тийгенде. Же кан жетпей калганда. Көбүнчөсүн кан жетпей калганда болот да. Анан эми бизге кездешчү, көбүрөөк кездешчү невропатологдордун дарылайт турган бул лорлор дарылайт. Көздөн болгон патологияны көз доктурлар дарылайт. Ал эми бизден болгон баш айлануу көбүнчө моюн менен байланыштуу. Моюн омурткасынан, анан да жакшылап айтам го, ошондо периферический поражение лабиринта дейт, центральный нервный система. Бул бир. Бул жерде триггер головокружения дейт. Кээде функциональный головокружение болот. Бул бизде невроз деген ооруларды айтпадым беле? Ооба. Ушу неврозда обсессивно-фобический синдром деген бар. Обсессиялык, жабышма ой синдрому, коркунуч.
Başım айланат деп қорқып қалып эле келе берет кейбір кишилер. Başım айланып атат, темтеңдеп кеттим, жаман болуп кеттим деп атеросклероз менен ооруган кишилер де келет. Невроз менен, чисти невроз менен ооругандар да келет. Başım жаман болуп атат эле. Анан кийин көрөсүң да, пробалар бар, атайын. Жасатып көрөсүң. Жок, нормальный. Бизде жанагы нистагм деген бар, горизонтальный нистагм, вертикальный нистагм деп коет, көздү мындай бураганда кыбын деп турат да. Ошондой жок. Нормальный. Анан жок, кайра эле башым айланып берди. Алар коркунучтан болгондорлор да. Анан бу жерде тревога дейт, ограничение движения, шаямул боюнча да айтабыз. Анан жана айтпадымбы? Бу жерде кулактын сырткы бөлүгү, ортоңку бөлүгү жанагы сөктөр. Бул жерде жанагындай эме дегендер бар, 3 сөк бар. Кыймылдатып турган, бирөө стремение дейт, бирөө дагы ошондой деген сөктөр бар. Анан бул сөктөр перепонкадан кетет да. Бул жерде перепонка деген жаргак бар. Анан жаргак болсо берет. Анан молоточек деген бар. Жана бизде стремение деген бар. Ошентип сөктөргө берет да, андан кийин тиги тешиктин, улитканын тешигине берет. Жанагы айтып атпаймынбы? Эме деген кийин. Анан ошондон ары тешиктен ары кулак угуу башталат да. Эми ошол жерде бул жанагы айткан вестибулярный аппарат. Бул кулак оорусунда. Кулак оорусунда. Демек, кулак угуунун же болсо кулактагы кандайдыр кулак угуу начарлап калса, бузулса да баш айланат экен да. Кулак угуу начарлап калса, биз кулак менен байланыштырабыз. Анан кийин кулактын тиги жанакыдай шуулдап калса, кулак менен байланыштырабыз. Ал эгерде жөн эле жерден эле жанакынтип башы айланып калса, окустан кулактын ичинде жанагы кыпым болуп калышы мүмкүн да. Жанагы вестибулярный аппаратта. Анан кийин анатомия внутренний ухо. Эми жанакындай бул айткан жанагы вестибулярный аппарат кулак нерви. Эми биздин негизги иштей турган ишибиз бул моюн омурткасы. Моюн омурткасы мурда эле айтып өткөнмүн. Дагы бир жолу кайталап кетейин. Бул омуртканын анатомиясы бирдей эле. Бардыгы элечи. Бу жерде омуртканын тулкусу деп коебуз, мен кармап турган жер. Бул жаача деп коет. Бул каптал канаты, бул арка канаты, бул үстүн курчук, астын курчук. Омуртканын буун ушул, диск деп коебуз. Биз баягы мындай омуртка менен бири-бирин кыймылдабай турат. Бекем, Анан бул жерден кемирчек жылса, омуртканын иштеши ушундай. Моментеп иштеп турат. Значит, бул чойлчак. Резинка түрүндө. Бир амортизатор дейбизби, рестор дейбизби, ушундай кыймылдап турат да. Чойлуп, кайра жабылып. Эми ушул бияктуу көзсө жылып кетсе, мынчалык жылса протрузия дейбиз, мынчалык жылса грыжа дейбиз. Ошол нервди кысып калат. Бу жерде эмне үчүн муну айтып атам? Бу жерде мына көрдүңүзбү, грыжа. Бул кемирчек бияктуу көзсө жылып, нервди кысып коет. А кээде кан тамырды кысып коет. А кан тамырды кысканын биз буяктан түшүндүрүп берейин. Мына биз вертебральный сосуд деп айтып жүрбөйбүзбү, омуртка сосуду. Ошо вертебробазилярный деген сөз ал менин основной артериясына экөө бар биригет да. Мына ушул. Бул атлант дегенибиз бул. Атлант деп айтып жүрөт го. Аксис дегенибиз бул. Анан бул проминанс деп акыркы омуртка. А бул жерде грыжа чыгып, мына бул жерден грыжа чыгып, муну кысып коет да. И сосудду да кысып коет, кан тамырды. Ошондо жанагыдай баш айланма башталат да. Түшүнүктүү. Мына атлант. Көрдүңүзбү? Биринчи омуртка, экинчи омуртка, үчүнчү омуртка, төртүнчү омуртка. Мына аксис дегенибиз бул. Экинчи. Экөө бири-бири менен бириккен. Бу жерде эч кандай жанагыдай патология только кан тамырда болот. А бул жерде үчүнчү омуртка, төртүнчү омуртка, мына кан тамыр жана диск деген маяктуу өсө жылып, бул кан тамырды кысып коет. Бул жерде көрбөйсүзбү? Растяжение и компрессия позвоночника
позвоночная артерия между атлантом и аксисом дейді. Шу жерден мына башты бураганда көбірек айлана баштайды да. Башты бураганда мысалы айланған дана біліне баштайды. Поворот головы дейді. Мұны тартылып қалады. Бұл артерия. Анан да бір жері. Мына кейінгі декен. Мына бұл жерде дана патологияны көрсетіп отады. Көрдіңіз бе? Омыртқада кішкене жылышқан. Артерияны қысқан. Мына бұл жерде жылышқанын көрсетіп отады. Бұл грыжа диска. Анан кейде омыртқаның өзі де жылышып кетеді. Кішкенеле жылышса, бұл бір-бірімен жылышпайды да. Кішкенеле жылышса опасный. Шон үшін омыртқаны жаңағындай костопрофтарға барып, жаңағындай сынықшыларға барып, омыртқаны жылдырып қойып, қиқырып өкіріп келешеді, башын қармап, баш айланып. Опасный да. Этиятташ керек, е? Омыртқаға тисе дағы, ладно, белге тисін. Белге тисе де ештек емес. Жаңағы тіптегі мойындық опасный да. Мойындық сасықтар мейге кетеді. Анан тегі кішіне қорқыныш жаратады да. Айрымдары бүгінгі күнде ошо популярды болуп аткан Атланттан дагы башым айланды деген учурлар да болуп атабы сиздерде? Ал бір мындай рекламада кейбір ишенет ушундай. Ушу жерден тыр деп мынтип эки аппарат менен эки жерден кармап коюшту эле баш сон болуп айыгып кетпейт да. Ол деген канча тереңдикте жатат, көрбөйсүзбү? Канча тереңдикте жатат. Бул деген омурткага таасир бере албайт ал. Ал деген мындай акча табыштын жаңы ыкмасы да. Эми айткандан уяласың. Эми баягы врачтар буну жазбайт болуш керек. Эгерде врач эместер, мейли, билбейт экенмин. Мына позвоночная артерия дейт, базилярная артерия дейт, заднемозговая артерия дейт, бүт бейниндин аркасына кетет. Мына ушулар. Эми биз эмне кылып дарылайбыз, кандай кылабыз? Мына баш айланып келди, кандай болуп билебиз? Ооба, себептени баарыныкы эле баш айланат экен, себептери ар кандай болушу мүмкүн? Себептери ар кандай болот, эми биз улоордукун оңой эле билебиз. Алар айтышат, кулагым жакшырбай атат, кулагым шуулдап атат, дүңгүрөп атат. Улор. Ийириң суу аккан ладно, ага чейинкисин деле айырмалап билесиң. Эгерде жаңагындай суу агып атса сөзсүз эле улорго жибересиң. Анан сук дейт эле, кандай болду эле, грипп менен оорудуң беле, эмне болдуң эле деп сурайсың да, чынбы? Андан эмне сурайт. Анан дагы бизге келгендер моюн омурткасы менен байланыштуу. Моюн ооруйт. Моюн жанагынтип ары бери невралгия менен коштулат. Ары бери кыймылдаганда башым ооруду деп айтат. Анан баштары кыймылдатканда айлана баштайт. Эми да бир жолу айтылайм. Көп эле айтышат. Мен дейт, кокустуктан туруп эле башым айланып калды дейт. Конечно, кан басымы да көбөйүп кетиши мүмкүн. Нервти алдында нервин иштетип бирөөлөр менен конфликтный ситуация болушу мүмкүн. А бирок өздөрүнчө ушундай деп ойлошот да, туруп эле бир убакта башым айланып кетти. Тем-теңдеп барып жатып калдым депчи. Эми тем-теңдеп барып жатпай эле шалактап жатпайт. Аны тем-теңдеп барып анан айтат да, жаман сезип атам дегенде айтат да, тиги жат деп. Анан башым жатканда деле айланып атты дейт. Жатканда деле. Башымды каяка бурарып билбей калдым дейт. Жака бурсам деле айланат, бияка бурсам деле айланат, куса баштайт. Кускусу келип эле кусканда деле эчтеке жок да. Баягы эчтеке чыкпайт да. Бул центральный рвота. Анан кийин бул эми биздин оору. Жанагыдай вестибулопатия болсо, вестибул илитиясы деп кичине кыпым болсо ал бат кетет. Анан бизде доброкачественный головокружение деген бар, пароксизм головокружения деген. Ал болсо ошол жанагындай эме менен байланыштуу да, тиги вестибулярный аппарат менен байланыштуу. Аны мына болуңуз. Мына доброкачественный пароксизмальный позиционный головокружение. Бул болсо жанагыдай вестибулярный аппарат менен байланыштуу. Эми доброкачественный деп өзү айтып атпайбы? Коркунучу жок дейт. Позиционный дейт, позиция. Башыңды ары бери кыймылдатканда айланат. А бул кулак менен байланыштуу, бирок мунун кулак менен шум эле болушу мүмкүн, көп байланышпай да калышы мүмкүн да. Бирок ушундайлар көп
кайрылат. Ошондо кулакта шум эле болот да. Шум эле болот, анан баш айлана баштайт да. Баш айланат. Айлана баштайт. Бирок ирин. Бирок моюн оорубайт. Моюн. Биз моюн ооруган сурайбыз да. Я моюнда мурда оорду эле деп. Мындай илдетти айыктыруу жеңил болобу ошондо? Бул доброкачественный проксимальный позиционный головокружениеден жеңилирээк. Муну баягы кан тамырларынын дарысын берип, успокаивающий дары берип эле кетиребиз да. Демек кан тамырлар ичкерсе балким ошондон келиши мүмкүн да. Анан бизде эң главный оорулар бул бизге возрастта кишилер келет да, чынбы? 60-тан 70-тен өткөн кишилер келет. Эми аларда кан тамыр боюнча, кан тамыр патологиясы, атеросклероз. Эми атеросклероз дегенди мындай элдин баары эле билип калды да. Атеросклероз десе кан тамырды ойлойсуң, чынбы? Кан тамыр эмне болду, кандай болду депчи. Эми кан тамыр баягы артерия деген сөз каша, склероз деген катыды деген сөз. Каша сыяктуу май бүртүкчөлөр артериянын ичине катый баштайт. Анан момуну айтып кетейин, бул болсо спазм, транзиторный ишемическая атака дейт. Транзиторный ишемическая атака деген кээде жанагындай давлениеден спазм болот, баш айланат, кээ бир жерлер мына зонасы кан жетпей калат. Мында да баш айланат, бирок мында баш айланганда адам темтеңдеп кетет. Мында жанагындай системный головокружение болбойт. Системный баш айланбайт. Жөн эле башым айланды, темтеңдеп кетти, жатып калдым, кускум келди деп айтышат да. Бирок бул коркунучтураак жери кан басымдын көтөрүлгөнүнө байланыштуу да. Ошон үчүн кан басымды азайтабыз, баштын ичинде давлениени азайтабыз, жакшы болуп кетет. Кан басым төмөндөгөндө да баш айланышы мүмкүнбү? Кан басым төмөндөгөндө да баш айланат. Кан басым төмөндөгөндө мисалы анемияда баш айланып эле жүрбөйбү? Анемияда башым айланды деген ал жеңилирээк. Ал жанагынтип кээде обморок деп атпайсызбы? Эс акылын жоготуп кээде жыгылып калды, жанагындай бир катуу сүйлөп, кыйкырып, өкүрүп урушса, кээ бир балдар жыгылып калат эмеспи? Ал ошо кан басымы ылдырап кеткенден да. Анан кан жана анемия деп биз аялдарды, келиндерди төрөгөн, келиндерди боюнда бар келиндерди кан карап жүрбөйбүзбү, гемоглобин депчи. Алар болсо жанагыдай кан басымы ылдырап кетип, башым айланды деп калышат. Куску келди деп айтышпашы мүмкүн, бирок башым айланды дегенди айтышат. Эми бул жерде атеросклероз жана каша дегеним, каша сыяктуу кан бүртүктөр пайда болот дегеним. Эми бул жерде эң коркунучтуусу жанагы бизде транзиторный ишемическая атака деп коет. Кан жетпей калып, бир жерлерге инфаркт, инсульт болушу мүмкүн. Ишемиялык инсульт болушу мүмкүн. Болсо инсульт болбосо булар эме деп коюшат. Биз микроинсульт алдык деп коюшат. Баш айланып, жагынтип кузушу мүмкүн, бирок ал деле баш айланысы көпкө чейин жетпейт да. Эми кан тамыр. Кан тамыр эми бул көрбөдүңүзбү диаметрин? Бул баягы толук кандуу иштеген кан тамыр да. Бул жерде атеросклероз. Эми атеросклерозду эми жаш өткөн сайын муну эми табигый оору дечи, бирок ошентсе дагы жанагындай майды азайта турган, холестеринди азайта турган дарыларды ичип туруш керек да, анан кандын жанагындай составын өзгөртүш керек, канды суюлтуш керек деп атайын да. Элдин баары ичип атпайбы? 40тан кийин деле ичип атат кардиомагнил деп, 50ден кийин деле ичип атат кардиотромбоз деп, тромбопол деп, ошолор жардам берет бугачы. Түшүнүктүү. Мынакей сиздер жогоруда айтып өткөн симптомдордун бардыгы тең чындыгында жарандарда бар болсо керек. Анан эгерде алар сиздердин клиникага, Бекбоев мед клиникасына кайрыла турган болсо, кандай өзгөчөлөнгөн методдор менен, кандай жолдор менен айыктырасыздар дегиле ушул баш айлануу? Эми бул жерде мындай, биз көп иштеп калдык. Анан сахарный диабетти да айтпай кеттим, сахарный диабет дагы ушундай кан тамырларга аябай өч, кан тамырларды тартат. Кан тамырларга жанагындай тескери таасирин тийгизет. Негизинен кайсы оор менен ооруйт биринчи билип алыш керек. Бул системный головокружение, системный баш айлануу билинип эле турат, чынбы? Башым көтөрүлө албай жатып калат. Тура албай калат. Эми ал тура албай калса, көбүнчө үйдөн дарылаш керек, же болбосо больницага жаткызыш керек. Жанагыдай кокустан инсульт болуп калышы мүмкүн да, чынбы? Инсультка жакын да. Инсульт башың эле айланат.
айланып тура албайсың, инсультка жакындачсың, кулагың болсо деле. Андан кровоснабжение жакшыртыш керек. Биринчи кезекте бул жерде баштын ичинин давлениясын азайтыш керек. Ошон үчүн ушундай дарыларды беребиз. Баштын ичинде давлениясын жакшыртабыз, кан тамырларды кеңейтебиз, моюнду дарылайбыз. Жанакындай биз грыжа диска деген дарылап жүрбөйбүзбү? Эми грыжа диска деген кызык да. Грыжа диска десе эле бир дүгүндө бирөккө келди. Окумуш оор деп ойлойт. Грыжам бар дейт. Биринчи бир түрк аял келиптир, түркчө сүйлөгөн. Грыжа моюнда 3 грыжам бар дейт. Анын эмне кереги бар? Эми грыжа болот да, чынбы? Анын ооруганы керек, бизге ооруганын айтпайсызбы дедим. Башыңыз айланып атабы десем, башым айланып атат дейт. Эми ошол биринчи моюн ооруду десе эле болот да, чынбы? Грыжам бар деп бели ооруган кишилер пленкасын көтөрүп алат. Зачем? Клиникасы керек да бизгечи. Ошо клиникасына карата дарылайбыз да. Кан тамырларды кеңейтебиз. Грыжага жардам беребиз кеткенине. Атайын жанакындай бизде НПС деп атпайбызбы? Нестероидный, гормоналдык эмес. Сезгенгенди кетирүүчү дарылар саябыз. Анан успокаивающий. Бизде психогенный головокружение да көп келет. Эми башым айланды деп эле берилсе, киши тажайт да, чынбы? Башым айланып турсам эле башым айланып атат, бассам эле башым айланып атат, башым шуулдап атат, кулак көбүнчө шум менен кошулуп, эмеде кошулат да, атеросклеростон. Жок, баштагы шум менен. Кулактагы шум бөлөк. Баштагы шум менен башым шуулдап атат деп келишет. Эми аларды успокаивать этиш керек, кандайдыр бир конфликт болгон, кандайдыр чечилбеген маселелер бар. Чечилбеген маселелер, мисалы финансовый маселелер болот, үйдө үйлөлүк маселелер болот. Аны угуп көрүп, тигиндей экен, мындай экен деп анан ошонусун таап, жана психотерапия кылсаң жакшы болуп калат. Анан жөн жайлы сенин башың айланса, кандай кылабыз дей берген болбойт. Негизи баштын айланганынын себебин билиш керек. Эң негизгиси. Анан биз көбүнчөсүн моюн менен байланышкан баш айлануулар келет. Бизге мындай көнүп эле калдык. Ооба. Кээ бирөө башын бурай берет. Бир ушундай бир адамдар келет, менин жакында эле туугандарым келип, башын эме кылат экен, жанагы упражнение кылат экен, упражнение көнүгүү. Мынтип башым бура берет экен. Башты бурабаш керек да. Башты канчалык бураган сайын эртең тура эле башын тура берсең, конечно нагрузка болот. Анан ага бирөө айтып коюптур, эме депчи, сен башың айланган басылбайт деп коюптур. Дагы эле кайра жана приступ болушу мүмкүн депчи. Кандай басылбайт? Басылат да. Биз эмне үчүн отурабыз? Приемдочу биз жаман болосуң дегенди айтыш үчүн отурабызбы, чынбы? Жакшы болосуң, айыгасың дегенди айтканда отурабыз да, чынбы? Жок дегенде ошонун себебин түшүндүрүп бериш керек. Кандай болуп айыгат? Чын эле айыгабы? Кайра приступ кармабайбы? Даанылап туруп, эмне үчүн ушундай болот деп айтып берген дурус да. Түшүндүм. Анан ошол эле учурда айрым жарандар жол жүргөндө, поездда, автобуста да баш айлана берет эмеспи? Жөн жүргөндө жакшы эле жүрүшөт. Анан транспортко түшсө эле баштары айлана берет да, же болбосо самолетто дегендейчи. Ошол эмне менен байланыштуу? Эми ал физиологиялык баш айлануу. Физиологиялык баш айлануу жанагы машинага түштү деле баш айланат. Самолетко түштү деле баш айланат. Кусат. Баш деле оорушу мүмкүн. Алар жанагында внутричерептин давление, баштын ичинде давление бар. Ал төрөлгөндө балким жанагындай кичине кыйналып патология болгон. Анан эми анын баарын выяснить этип отурбайсың да, чынбы? Бирок билесиң, бул физиологиялык баш айлануу көбүнчөсүн баштын ичиндеги давлениядан, басымдан да. Аны дарылоого болот да? Ал дарыланат. Түшүнүктүү. Анан эгерде ушундай баш айланып турган болсо, жаран үйдө жатып кала турган болсо, эң биринчи кезекте кандай жардам көрсөтүш керек? Эң биринчи кезекте жатсын. Башын кыймылдатпай жатсын. Анан алар башын баары кыймылдатат да, поза издейт. Удобный поза издейт. Өзү эле удобный позаны тапканга аракет кылат. Бул баягы физиологиялык аракет да, чынбы? Интуитивный аракет баягы табигый интуитивдик аракет. Ал болсо коркуп кеткенден эле поза издей баштайт да. Кандай поза тапканда мен оңолом депчи. Ошондой позаны өзү да таба алышы мүмкүн. Кандай болгондо кичине башым айланганы жеңилдеди депчи. Кусканда жаман да. Одновременно куса баштаганда адам коркуп кетет. Ошон үчүн өзү эле мындай абалын өзгөртө баштайт да. Анан тынч жат дейсиң, тура жат дейсиң, эч кандай коркпо дейсиң. Негизинен врачтын өзүнөн дагы, мисалы врач деле
келсең баш айланып эле кыйкырып атса, өзүң да чочуп кетесиң. А бирок врачтар ошону билишет. Неврологдор кандай кылып баштын айланганын тезирээк кетиргенин ошо билип алган, түшүнүп бизде окутат да. Ошон үчүн биз барганда айтабыз, жөн эле жатып туруңуз деп, успокаивающий дар саябыз. Успокаивающий дар да жардам берет. Барында жанагындай сибазон, реланиум деген дарды сайып койсоң, кичине баш айланган жеңилдей түшөт. Бирок ал главный эмес да. Ооба. А ошо баш айланган учурда өтүштүрүү ийсе кандай коркунучтарга алып келиши мүмкүн? Көрүнбөй жүрө беришет го Бизде мени шишиги деген бар. Анда да баш айланат. Эми ал баш айлангандын мисалы өзүнүн течениясына карата да чынбы. Кандай течения? Эгерде бир уланып эле өнөкөт болуп баш айлана берсе, значит, анын патологиясы деш керек, мээденчи. Ал азыр жакшы болуп калып атат. Бизге эң жардам бергендер бул магниттик резонанстык томография. Менин ишин көрсөтүп турат. Эч кандай коркунуч жок. Коркпойсуң, жибересиң. Андан кийин биз моюн омурткасын болсо доплерография деген бар, доплерография деген. Менин УЗИси, баштын моюнун сосудтарынын УЗИси. Ал сосудтардын абалын көрсөтүп турат. Ал УЗИден билесиң, бул жерде спазм бар экен, асимметрия дейт, бир жагында жакшы иштеп атат дейт. Бул моюнун артериясы, бир жагында начар иштеп атат дейт. Бул жерде моюндан экен дейсиң патологиячы. Азыр деме мындай жактанда баягы өтө эле жалкоо болсоң же өтө эле кайдыгер болсоң, шаарда баардык мүмкүнчүлүк бар да. Өзүң деле чоңураак ачсаң, оорусун табасың. Түшүнүктүү. Ошол учурда антибиотиктерди дагы көп колдонгон инсандардын да баш айланып калат экен деп угуп жүрөбүз. Дары-дармекти көп колдонгон адамдардын башы айланат. Дары-дармек кандай дары-дармек? Көбүнчөсүн успокаивающий, седативный, жанагындай психотропный. Жанакыдай биз күчтүү дарыларды берип жүрбөйбүзбү? Кээде биздин эми коллегалар дагы берип калышат, неврологдор дагы, психиатрлар дагы, психотерапевттер дагы. Ошол дарыларды көп ичкенде баш айлангандар бар. Антибиотиктер, антибиотик бул жерде эч кандай тиешеси жок. Жана кулакка эле болбосо, антибиотиктин баш айланганын анча билбейт экен, бирок ал аллергия пайда кылат да. Жанагы успокаивающий дарылар өздөрү баш айландырат. Анан ушу баш айлануунун жалган симптомдору деп да коет экен. Бул кандай учурлар? Ошо жалган симптомдор, жана мен айтпадымбы, обсессивно-фобический синдром. Невроз. Обсессивно-фобический синдром. Ал жанагындай өзүнө кабыл алып алган баш айланууну. Башымдын сосудтары начар деп ойлоп коркунуч пайда болуп калган да. Анан келип эле мен башым айланып атат, кетпей атат, турсам эле темтеңдеп кетем деп келишет. Эми жаш адам эмес да чынбы? Жаш адам эмес. Ага түшүндүрүп ачыш керек. 70тен өтүп калдыңыз деп айта албайсың да чынбы? Эми баягы анын эмесин физиологиялык экенин, анын теги патологиясы көп жок экенин кантип айтасың? Бирок ошентсе дагы түшүндүрүп ачыш керек. Бул жакшы болот, кетет, коркунуч жок. Сизде эч кандай мындай инсульт боло турган же болбосо жанагыдай инсульт, ишемический атака боло тургандар симптомдор жок. Давлениеси кыл экен, Кудайга шүгүр түшүрүп атабыз деп түшүндүрүп ачыш керек да. Түшүнүктүү. Ал эми ушул тукумгучулук касиетке ээ болушу мүмкүнбү баш айлануу? Баш айлануу тукумгучулук касиетке ээ болушу мүмкүн. Анткени кээ бир адамда астеник болот. Астеник деп коебуз биз, күч кубаты азыраак. Ал астеникский эпителиосложнение тукумгучулукка ээ. Ошолор дагы кичине бирдеме болсо эле анемия болот же башым айланат же болсо алымсырап кеттим, анан жаман болуп кеттим дей беришет. Бирок убакытты туура пайдаланыш керек да. Түшүнүктүү. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер дабагер көрсөтүүсүнө көп болдуңуздар. Бүгүн биз айтылуу невролог, психотерапевт Бекбоев медклиникасынын жетекчиси Бекбоев Темирбек Бекбоевич менен биргеликте эле баш айлануу туурасында кеп кылдык. Эгерде кимде ким эфир аркылуу көрүп жетишпей калса, New TV KG сайтынын YouTube баракчасына баш багып, ал жактан издеп таап, дабагер деп издеп таап көрсөңүздөр болот. Ал эми бул клиника менен байланышуу үчүн биз дагы телефон номерлерин жана ошондой эле дарегин экранда көрсөтүп коебуз. Ал эми кызматтуу болсо мен Айгерим Токтоналиева болдум. Саламатта туруңуздар.